Баарыңыздарга салам, кандайсыздар? Сиздер менен Айкерим Жээнбекова. Бул эфирге чыгуу экинчи попытка. Биринчи попыткабыз эфирге сакталбай калды, ошондуктан кайрадан келдим. Надеюсь, слышно, видно. Жакшы эле болот деген үмүттөмүн. Бүгүн биз сүйлөшө турган тема 30 жаштан кийин эмне үчүн сизде энергия калбай калат? Биринчиси, эч нерсе кылганга какой-то момент. Экинчиси, эмне үчүн сиздин кыялдарыңыз, максаттарыңыз жылдан жылга ишке ашпайт? Бул өтө чоң мен үчүн сөз болду. Бүгүн инсайт болду. Вообще акыркы баягы 2 жылдан бери мен издеп жүргөн суума жооп таптым да. Именно бүгүн ошол боюнча сүйлөшөбүз. Байкасаңыздар, адамда бир переломный момент бар. 30 жашка чейин. 30 жаш деген 30 жаштан кийин көпчүлүк 30 жаштан кийин көпчүлүктүн жашоосунда бир астын история болот дагы. Анан баягы токтоп калат да, мурун иштеген инструменттер токтоп калат, же болбосо жашооң өзгөрүп, назад кетип баштайт да, конкретно бир ушундай рубеж болот 30 жашта. И ошондон адам чыгып кете турган болсо чыгат, либо ошол жакта калып кетет дагы, жылдар бою жүрөт. Эмне болушу мүмкүн? Финансый жактан кыйынчылык пайда болушу мүмкүн, мамиледе кыйынчылык болушу мүмкүн. Өзүн изденүүдө, табууда, допустим, ага чейин турмушка чыккан айымдар төрөө декретте болуп, анан жаңы декреттен чыгып аткан кездеги историялар да, допустим. Көрүнүп атам, угуп атам, все хорошо. Связим улам ыргып жиберип атат. Элестетиңиздер. И ошол моментте, баягы переломный моментте, либо адам ошол ситуациядан чыгып кетет, либо ошол жакта калып калат да. Жылдап калып калат, может өмүр бою деле калып калат. Из-за чего это происходит? Адам төрөлгөндө, ар бир бала жаңы төрөлгөндө айтат, ар бир бала өз ыскысы менен төрөлөт дейт. Төрөй бер дешет, И действительно бала төрөлөт, растет каким-то образом. И сиз деле жашап атасыз, вроде бы все нормально, но какой-то бир момент көбүнчө 30 жаш, 25 жаштан 35 жашка чейинки вариант ала турган болсок, серединасы бул 30 жашта. Именно 30 жашта өтө чоң өзгөрүүлөр болот. Өзүңүздү таппай каласыз, эмне кылып атам, бул жакта эмне кылып жүрөм, дальше куда идти, энергия жок, эч нерсеге желание жок, баягы дальше эмне жок еще, акча жок, мамиле жок, нормально сиз каалаган отношение жок. И вы удивляетесь, что вообще происходит. Бул эмне? Мурун кийин мисалы иштеген инструменттериңиз иштебей баштайт, ишиңиз жүрбөй калышы мүмкүн. На ровном месте или просто-напросто. Вроде бы ошол эле акчаны таап атасыз, вроде бы, может быть, ничего особо не поменялось, ажаткычана, но жашооңузда өтө чоң өзгөрүүлөр болуп кетти. И назад кетип баштадым. Какой-то переломный момент. Бул учурда эмне болот? Адамга энергия 30 жашка чейин эле берилет. То есть адамдын төрөлгөндөгү берилген энергиясы, өзүнүн личный энергиясы только 30 жашка чейин эле жетет. 30 жаштан кийин уже эмеге подключать этиш керек. Эгрегор энергияга подключаться этиш керек. Эгрегор дегенде энергияга кошулуш керек дегенде бул эмне деген сөз? Бул ататектин энергиясына кошулуш керек деген сөз. Ататек апатек кисилер көпчүлүгү ойлошот да, алар өтүп кеткен адамдар мен кайдан билем деп. Ататек апатек сиздин ата энеңизден башталат. Эгерде адам 30 жашына чейин ата энесин толук кабыл алуу жок болсо, ата энесине ыраазычылык жок болсо, ата энесине всегда претензия, обида боло турган болсо, значит ал жактан эч кандай поток энергии келип атат деген сөз жок. У вас там перекрыто все. Энергия токтоп калган. Когда все перекрыто, жабык болгон жерде ал жактан энергия келбей эле, и ваших энергий уже не хватает, эч нерсе кыла албай каласыздар. Мен тура албай каласыз элементарно, бир нерселерди жасай албай каласыз, и все. Ошондуктан что мы делаем? Подключаемся. Өзүбүздүн баягы атенеден келген энергияга кошулуш керек. До этого вы, может быть, как-то живете, потом уже это невозможно. Там уже башка уровеньге өтүш керек, мындай айткандачы. Следующий уровень, кийинки уровеньге өтүш үчүн биз эң биринчи эмнеден башташыбыз керек? Принятие родителей.
То есть такими, какие они есть, без претензий, сен андайсың, мындайсың, антип қойдым. Көпчүлүк учурда адамдарда ушул история, особенно бул айымдарда көп. Эмне үчүн айымдарда өтө көп претензия болот атасына, апасына, мен силерге түшүндүрүп берем. И все, ошондо энергия перекрылась, там ничего нету, эч нерсе жок, эч нерсе калбаганыңар, и вы сидите. Отуруп каласыңар ошо менен, эч нерсеңер жок. Отношениялар бузулуп баштайт, акча жанын артта кетесиңер, эмне иш кыларыңарды билбей каласыңар, баягы предназначение, ден соолук кетип баштайт. Именно с этого момента карасаңар, кээ бирөө аябай сонун 30 жаштан кийин, наоборот, расцветает, жашарып шундук болуп, сонун болуп. А кээ бирөөнү карасаңар, 30 жашта уже плюс 20 жаш, плюс 10 жаш кошулуп калган болот. Эмне үчүн разница? Именно от энергияда. Откуда вы берете энергию? Прокачка. И адам эмне кылып баштайт ошол моментте? Баягы изденип баштайт да, эмне үчүн андай болуп атат, ким күнөөлүү? И обязательно баягы крайний вывод ийдиң, бала төрөдүң, вот тебе история. Бирөө тийбесең мындай болбойт болчу, же болбосо. И ушундай бесконечный баягы оправдание ашылат. Лишь по жоопкерчиликти башка бирөөнү өрөтө салыш керек, жүктөй салыш керек деген сөз. Эми эмне үчүн именно айымдарда, эркектерге караганда эмне үчүн айымдарда бул история аябай көп болот? Кыз киши аябай күйүмдүү келет да. Көпчүлүк учурда апасына көбүнчө күйүмдүү келет. Анан баягы бала кезде кыз киши көрөт да, мисалы өзүңүз деле балдарыңыз 7 жашка чыкты, чакты, кандай жашоодо жашадыңыз, как вы жили? Посмотрите просто эмоциональный состояниеңиз кандай эле. Допустим, если у вас даже все есть, но как птичка в золотой клетке жашадыңыз, кто знает, у вас все есть, но у вас нет свободы. Либо сизде акча бар, бирок бактылуулук жок, внутренняя пустота. Либо жолдошуңуз менен ажырашып кеттиңиз, либо вот такая история, либо отношения аябай кыйын, начар, и бала ошол нерсени көрөт дагы, это на подсознании, уже подсознание сиңип калат. То есть бала төрөлгөндөн баштап 7 жашка чейин жашоосунда эмнени көргөн болсо, кандай жашоону көргөн болсо, от родителей бизге ким берет? Жашоону ким көрсөтөт? Төрөлгөндөн бала эч нерсени билбейт. Бизге баардык нерсени баягы ата эне берет, ата эне жол көрсөтөт. И ошол ата эненин эле жашоо образын бала как норма катары копировать этип алат у себя в голове. Жашоо деген ушундай болуп турбайбы? Ушундай жашаш керек турбайбы? Отношения деген ушундай болот экен. Акчага болгон мамиле, допустим, кыялдар, максаттар боюнча, в отношениях, эркектер ушундай болот экен, аялдар ушундай болот экен. Это все, что делается, копируется автоматически. То есть ошол модель поведения адамдын, баягы жаш баланын подсознаниясына түшөрөт. И адамдын подсознаниясы, просто поймите, подсознание это ваш внутренний ребенок. И все. Подсознание равно ваш внутренний ребенок. Сиздин кичинекей ичиңиздеги сиз. Башкача сөз менен айтканда, подсознание ар кайсы жактан асмандан түшүп калбайт, жөн эле мындай абстрактный нерсе эмес. Подсознание сиздин бала кезиңиз. Все, бала кезиңизде кайсы программаларды бул жака киргиздиңиз, жашооңуз ошонун негизинде жүрө берет. Мындай нерсе бар да, сиздин жашооңдо болуп жаткан нерсенин баардыгы өзүңүздүн, сиз өзүңүз ошол нерсени чакырып алгансыз дейт. Сознательно адам чоңойгондон кийин андай жашоону каалабайт албетте. Андай мамилени, андай мисалы кирешени каалабайт, но это сознательно. Адамда акыл эс деген бар, сиздин азыркы акыл эсиңиз. Андан түпкү аң сезим деген бар, подсознание. Адамды ошол именно подсознанияга кирген программалар башкарат. Азыркы мисалы психологдор, коучтар мисалы мен эмне кылып атабыз? Именно ошол подсознанияга сиңип калган баягы бала кезден келген негативный программаларды устранять этип атабыз, өзгөртүп атабыз. Мисалы мурун байкасаңыздар, канча жыл мурун дейин 2021 чейин, вот коронавируска чейин иштечү аффирмация, визуализация, бир нерсени элестетүү, кыялыңдагы жашоону элестетүү, этого было достаточно, ошол жетиштүү болчу, ошол нерсе иштечү. И сейчас у кого-то работает до 30 лет, это работает. Менде ошол иштечү ошол кезде. Аффирмация, визуализация, вот это все идеально иштечү. Азыр ошол ал уже иштебейт, ал уже жетишсиз, канча миллион жыл болсоң деле, уже жетишсиз, потому что уже рубеж 30+, там уже вообще другие энергии. Мен бул теманы 2 жылдан бери бир жоон таппай жүрүп, бүгүн бир нерсени качып чыктым да, ошол менен сиздер менен бөлүшөйүн деп атам. И ошондо подсознанияга келип калды баягы программалар, и вот это начинает уже проявляться подсознанияда. Аял кишиде болсо кандай? Аял киши көбүнчө кыз киши бала кезинде
баягы апасына жакын болот, кайрымдуу, күзүмдүү болот. Анан мындай балада мындай страх бар да, кичинекей баланы деле байкасаңыздар, ата энеси бир жарым жаш, 2 жашка чейин балдарды бир жака таштап кетсеңер, баакыруу бийлейт, ээчип бийлейт. Жанында болбосоңор, кичинекей эмчектеги баланы деле таштап кетип эле карабай койгон эмне болуп бийлейт, плачет. Эмне үчүн? Анткени анын мээсинде программа жок, пока ал билбейт ал. Значит, жанымда жок, значит, кетип калды, мени таштап кетти деген эле программа бар. 9 ай бою апасынын ичинде курсагында жатты да. Андан кийин нету, жалгыз калды. Просыпается, нету рядом никого, понимаете? Какой-то страх для ребенка. Вот это все. Отурат дагы, анан бала ошондой баягы программалар менен өсүп атат дейли. Допустим, растет, кичинекей баланы 1,5-2 жашында таштап кетсе, же болбосо садикке эмнеге бергенде баягы бакырып бийлейт. Ему кажется, что все, его оставили тут, алып кетпейт деген программа баягы кичинекей балдарда. Вот такие работает, пока алардын подсознаниясына толук программа кире. И ошол кезде бала эмне кылат? Аябай эмоциональный реакция берет ошол нерсеге. Эмоция все подсознанияга түшүп калат. Мындай кетип калдыбы? Значит, мен жалгыз калдым. Значит, мен жашай албайм. Равно смерть болуп калат да, жалгыздык равно смерть. Ошентип программалар кире берет. Анан көпчүлүк учурда кыз киши аябай күйүмдүү болот дагы, баягы апасынын ситуациясын, тагдырын көрөт. Это уже на подсознательном, сознательно ал түшүнбөйт, но подсознаниясы менен аны все понимает. Анын эмоцияларын, өзүн кандай алып жүрүп атат, кандай эмоциялар болуп атат. Вот это все, мындай деп коет да. Ар бир адамда энергия бар. Адам биз мисалы көрбөгөн нерсе, вот жанагы волна. Кандай түшүндүрсөм экен? Ар бир адам излучает энергию подсознательно. Өзгө билинбейт, но вот волна энергияңар, баягы силердин эмоцияларыңар как мындай волна сыяктуу кетет да, баягы радио түйүнгө кошулгандай элечи. И вот это все на подсознательном уровне считывается автоматически. Бул жактан сүйлөштүн да кереги жок. Жаш балабы, чоң балабы, аны все это считывает. И ошол нерсе мээсине сиңип баштайт акырындык менен. Баягы апасынын эмоционалдык абалы сиңип баштайт. Либо апасы ошончо жетиштүү сүйүү, мээрим бербейт, потому что у нее свои проблемы хватает, балдарды багыш керек, бүгүнкү продуктты табыш керек деген история. Балдардын кийим кечесин кийиш керек, у всех же вот эта проблема. И көпчүлүк либо и еще үй бүлөдө дагы какой-то бир конфликт болушу мүмкүн. И ошентип отуруп баягы бала эмне кылат? Апа, сен кыйналып атасың, я тебе вижу, что тебе сложно, давай мен сенин ошол какой-то бир түйшөгүңдү өзүмө алайын. Подсознательно ребенок не понимает. Ребенку главное, чтобы апасы жанында болсо болду. Жанында баягы адам болсо болду. И бессознательно жеңилдетейин деп тиги бала өзүнө алып алат. Какой-то боль, мамину боль. И вот ошентип эле образуется. И мне пайда болот. Ошентип отуруп баягы жаш бала эмне болуп апасынын болун, баягы тагдырын ала алганын түшүнбөй калат. Жүрөк оорусун ала алганын түшүнбөй калат. Жардам берем деп атып эле бессознательно ошол нерсе кирип кетет. Давай я тебе помогу. Апа, сен главное ыйлаба, сен главное кайгырба, сен деген бар жаман болбосун, я тебе вот это. Потому что балага баягы чувство безопасности бере албаганда, эмоцияны бере албаганда, это мои проблемы, бул чоңдордун проблемасы, мы все решим с тобой, все окей. Сен кандай болсоң дагы ошондой, сени жакшы көрөбүз. Бул жака сен келишпейсиң. Именно ошол моментте бойлуга кирип кетет. Аял көпчүлүк учурда башка адам тагдырынан кирип кетип деген ушул. Либо баягы атасы ичет дейли. Атасы ичип атат, анан апасынын баягы бойлун көрүп атат да. И эмне кылып баштайт? Атасын, вот атам ушундай ичет, тимдей мындай, эркекке ишенип болбойт. Либо ажырашып кеткенде. Все, он меня бросил, мени таштап кетти. Значит, мен керек эмесмин деген программа кирди, все. И всю жизнь ошол программа иштей берет. Өзүңүздөр просто азыр жашооңуздар карап коюңуздар. Либо изменяет, гуляет. Значит, бүт баары ушундай турбайбы, значит, все будут изменять, гулять. Күйөө тийсиңер, силерде деле то же самое. Көпчүлүк учурда аял киши өзүнүн апасынын тагдырын кайталай берет. Эмне үчүн анткени
Таким образом баягы боюн алгандан кийин, тагдырын алгандан кийин, давай я апам эмеске жардам берейин, сизге оор болуп атат. Сиз үчүн да мен да түйшүк тартайын деген мезгилин тартып, кыз апасынын тагдырына кирген мезгилин тартып, уже бессознательно ал көп нерсеге апасынын көзү менен карап баштайт. Глазами мамы. Негизи балада өзүнүн ата энесине эч качан эч кандай претензия болбойт. Абсолютно никакой. Претензия деген жок. Жаш бала ата энеге таарына албайт. Нет у него такой опции ата энесине таагынган. Баягы атасын жаман көрүп, анан антти минтти деген нерсенин баары ал апасынын көзү менен карап калгандан болот. И все. Это все откуда идет? Баягы балага безопасно сен керексиң, с тобой все окей деген состоянияны бербегенде, эмоцияны бербегенде. Кийинкиси из состояния я хочу заслужить любовь, мага сенин сүйүүңөр жетпей атат. Мен ошол нерсени должна заслужить. Заслуживать этиш үчүн мен эмне кылышым керек? Сиздин тагдырыңызга кирип, сиз үчүн тоже переживать этишим керек. Какую-то часть на себя возьму, ошондо апам мени жакшы көрөт, мени кабыл алат. Бессознательно это, бессознательно. Билбей эле кете берет бул программачы, вот так мээге отура берет. Подсознанияга сиңе берет. Кийин отношенияга барасыңар. Отношенияга барганда баягы көпчүлүк учурда жолдошуна претензия коюп келишет да. Вот жолдошум тигиндейт, мынтип, анан мага белек бербей, анан мага көңүл бурбай, андай мындай. На самом деле бессознательно сиз эмне кылып алдыңыз? Вы искали того человека, который заменит вам маму, апаңызды алмаштыра турган, апаңыз бербеген сүйүүнү, мээримди бере турган эле адамга турмушка чыгып алдыңыз. Либо атаңыз бербеген сүйүүнү, мээримди ошол баягы жолдошуңуздан издеп ошого турмушка чыгып алдыңыз деген сөз. А потом претензияны барып коюп баштайсыңар. Ал болсо сиздин жолдошуңуз, ал сиздин апаңыз эмес. Ал сизге ата эне болуп бере албайт эч качан. Сиз кичинекей кыз эмессиз ал жакта. Ал жакта ролуңуз башка. И ошол ролдор алмашканда Библияда чыр-чатак көп пайда болот. Дальше следующая история. Именно ошол травмадан еще мне пайда болот. Баягы кайын менен мага кайын менен мамиле болбойт деп аябай көп келишет да, запрос болот. Кайненем тиндей, кайнатам мындай, баары урушат, эч ким мени колдобойт, антпейт, мынтпейт. На самом деле ошонун аркасында ким турат? Баягы эле ата эне турат. Бул эмне деген сөз? Сиз деген ошол баягы атадан, особенно ападан албаган сүйүүнү, экөөнүкү бирдей да, сүйүүнү вы получаете через боль. Мындай связь пайда болуп калган. Сүйүү барабар жүрөгү оору, любовь это боль. Ошондой баягы связь пайда болуп калганда, только мен ошол апамдын сүйүүсүн, мээримин алыш үчүн мен заслуживать этишим керек. Анан мен жакшы кыз болушум керек, үй жыйнашым керек, кичүү инилериңер, сиңдериңерди карашыңар керек, еще что-то надо делать, но заслужить надо деген история пайда болгондо, мне нужно это заслужить. Меня никто не любит. Жөн эле мен баары үчүн мени эч ким жакшы көрбөйт. Потому что ата эне ошол нерсени берген эмес. Жакшы окуп келдиңби? Молодец. Элдин балдары, элдин кыздары деген это прям популярная тема. Жакшы окудуңбу? Молодец. Үй жыйнадыңбы? Молодец. Бала карадыңбы? Молодец. А без этого нет. Сен просто так любить тебя нельзя деген история. И ошол баягы сүйүүнү заслуживать этиш керек деген связка пайда болду мээде. И ошол нерсени эмне кылсам, всю жизнь заслуживаете. Каким образом жолдошуңарга турмушка чыксаңар, тамагын жасап берип, баарын кылып берип, сиз болсо вот эту любовь заслуживаете. На самом деле сиз кайсы местода турасыз? Сиз баягы как кичинекей кыздын ордунда турасыз. Жолдошуңуз сизге жолдош эмес эле, вы ставите его на место мамы. Эмне үчүн баягы это все подсознательно иштей бере турган эле программалар. Подсознательно түшүнүп-түшүнбөй эле. Бул жакта ата энеңиздин эч кандай күнөөсү жок. Неге? Анткени аларга деле ошол сүйүүнү, мээримди берген эмес. Ата энеңиз өзү кандай тарбиялаган болсо, баласына точно ошол тарбияны көрсөтөт. Уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Жөн жерден эле макал эмеспи, видите? То, что өздөрү кандай өскөн болсо, ата энеңер силерге точно ошол нерсени көрүп бере алат. Башка эч нерсени көрүп бере албайт. Балким ошол кезде жашоо кыйын болгон, согуш учуру болгон, же болбосо бир үйдө 10-15 бала болгон, баарына окуп жетишпейсиң да. Энеңер балким ошондой көп үй бүлөлүү, көп балалуу үй бүлөдө чоңойгон, кто знает. Же болбосо ошондой кыйын мезгил болгон. И ошол кезде мисалы ата энеңер баланы жакшы көрүү, ачык мындай сүйүү деген уят нерсе болгон. Алардын ата энеси уят караган балаңды эмне мынча атасың. Потому что аларга ошентип айткан. И все, понимаете, вот так часто появилась, ертең сол нерсе. И из поколения в поколение кете берет. И
силер ойлойсуңар, допустим, мен азыр окей, апамдын тагдырына кире алган болсом, апамдын тагдыры на самом деле ал из поколения в поколение келе берип, сиз бир эле апаңыздын тагдырына эмес, бир эле атаңыздын тагдырына эмес, сиз бүт ата теңиздин тагдырына кире алгансыз. Ошолордун түйшүгүн алып алгансыз. Апаңыздын түйшүгүн алдыңыз дегиче сиз бүт баягы тектин түйшүгүн кошо аласыз. Эмне үчүн? Анткени ал улам из поколения в поколение өткөрүлүп келаткан да, атпайбы. Бири көтөрө албай экинчисине и чогулуп калган өзү. Значит, эмне кылат? Сиз ошол түйшүктүн баарын өзүңүз көтөрүп алып, анан өзүңүздүн жашооңузга место калбай калат. Энергия жок, эч нерсе кылганга калуу жок. И же болбосо калуулар аткарылбайт. Эми ушул калуу темасына бул жагы түшүнүктүү, ошондуктан бул жактан эмне кылыш керек? Бул жактан бир эле вариант, бир эле вариант сепарация. Бул психологияда сепарация деп аталат. Жалпак тил менен айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда, апанын тагдырынан, апанын болунан чыгуу. Сиз апаңыздан чыкты дегенче, еще сиз тектикин да кайтарып бересиз. Тектин да болунан чыгасыз. Ошончо да бери келаткан аял кишилердин тагдырынан. Сиз, допустим, ойлойсуз да, менин ата-энемдин отношениясы сонун болгон, все было идеально, но у меня почему-то что-то не то. Значит, ал жактан эмес, не от родителей. А вы не думали, что там сиздин тайнеңиз болгон, чоң тайнеңиз болгон, атаңыз, чоң апаңыз, чоң апаңыз, может, там повторялось? Бул просто повтор сценария. Просто подсознанияга кирип калды, и что-то вот так подключается, и все повторяется. Дальше, и 30 жаштан кийин, ошол до конца чарбай. 30 жаштан кийин сизде уже энергия калбай калат. Видите, ушинтип эле сиздер баягы тяка кирип кетесиңер. 30 жашка чейин өзүңөрдүн жаштыгыңар менен, өзүңөрдүн энергияңар менен жүрө бересиңер. А потом андан кийин у вас энергии нету. Өзүңөр өчөт отурат. Батарейкаңар. Баягы ата тектин энергиясына подключаться кошулуш керек. Нужно туда подключаться. Розетка, мындай 2 точка бар, 2 точка сайсаң анан иштейт да. А у вас вот этого нет. Бирөөсү атаңар, бирөөсү атаңар. Если там принятия нет, ата-эненин кабыл алуу жок болсо, тотально ыраазычылык жок болсо, алар силерге жашоо бергени үчүн сознательно айта бересиңер, мен ата-энеме ыраазымын, бар жогу тиги бул. Бирок подсознательно карай келгенде там өтө көп обида чыгат, өтө көп претензиялар чыгат. Жаш баланын претензиялары. И көпчүлүк учурда атаңызга таарынган болсоңуз, сиз атаңыздын көзү менен карап эле таарына бересиз. Жаш бала эч качан эч кимге таарынбайт деген сөз. Нет у него такого просто. Ата-энесине жөнүнөн таарына бербейт. Вот атам мындай болгон деген претензия кете турган болсо конкретно, атам ишчү, апама кол көтөрчү, анан эч нерсе кылчу эмес, анан жашоодо жок болчу, все, апаңыздын көз карашы менен карап атасыз. Апаңыз сизге ошол нерсени айта берген, акча берген, настолько мээңизге сиңип калган, вы тоже это повторяете. И бессознательно барып эле сиз ошол модель отношений көрдүңүз баягы ата-энеңиздин, то, что у них было, да, кандай отношения болсо, то ли атаңыз жашооңузда бар, то ли жок, то ли ал ичип жүрөт, и карасаңыз сиздин жолдошуңуз деле ошол. То есть эмеси башка болушу мүмкүн, мындай сырткы картинка башка болушу мүмкүн, может быть немного по-другому, но смысл один и тот же, сценарий один и тот же. Атаңыз иччү, жолдошуңуз ичет. Атаңыз менен ажырашып кетип, атаңыз жашаган эмес, азыр жолдошуңуз бар, от него толку никакого. Баягы балдар менен иши жок, бүт баары сиздин мойнуңузда, бүт жоопкерчиликтин баары сиздин мойнуңузда, понимаете? Вроде есть видимость, да, но на самом деле его нету. И ушинтип эле жашооңор түзүлө берет. И вот так и вы живете, внутренний ребенок. И ошон үчүн биз подсознанияны өзгөрткөндө эмне кылат дейбиз? Баягы внутренний ребенок өзгөртөт болобуз. Внутренний ребеноктун ичинекей сиздин бүт жашоого болгон көз карашын өзгөртөт экенбиз. Мисалы, проработка кылганда өтө көп инструменттер бар. Өзүнүн подсознаниең менен иштей, там установкаларыңды кетир, ал кыл, бул кыл. Но в какой-то момент это тоже перестает работать. В бир моментте менде вот именно 30-дан 45-тен өткөндөн кийин именно ошол проработкалар мага иштебей калды да. Анан аябай таң калдым да. Ушунча жыл эми иштеп жүргөн проработка эмне үчүн сейчас не работает? Почему мен подсознанием менен иштесем, мне это не дает депчи. Просто у меня не осталось сил, энергиям калган. Мисалы, баягы балдарга доор коюп, операцияга алып барып жүргөн кезде, я не знаю, на какой энергии я вот это делала. Азыр канчалык энергиям жетпейт мен азыр. Ошончо доор кылып, чыгып калып, жүгүрүп, жактан алып, бияктан алып көчкөмүн. Азыр ойлоп көрсөмчү, балам, кызым 2 жаш, балам 1 айлык, Киевде жүрчү экенмин, а сейчас
У меня столько нету энергии. Я тогда ошол кезде прям уже я помню, меники ал энергиям уже 29 жашым эле бара калгам да. 29 чыкканда у меня конкретный спад пошел. Я копалась, 2 жыл ары каздым, бери каздым. Что-то это не работает, то не работает. В конце концов, баягы ата тег апа тег чамасын каздым, давай каздым ал жагын. 1 жыл каздым, 1 жыл жакшы болду дагы. И смотрю, кайра эле назад кетип баштады да. Откат. Я такая, мен азбыр болот. Мен ата тег апа тег чамасын работа кылып атам го, почему у меня нет результатов деген история башталды да. Эмне үчүн у меня обратно откат по всем бүт жагынан кетти депчи. Вроде результат был, и обратно откат. И ошондо до меня доходит, оказывается, ата тег апа тегти жака кетпей, эң биринчи башташ керек экен ата энимден. Сепарация, апанын тагдырынан чыгыш керек экен биринчи. До сих пор там, оказывается, менде калып калыптыр ошол историялар. Апамдын тагдыры, и смотрю, кайталанман эле тагдыр да. Вроде бы казалось, мен өзү атаман 8 жашыма калгам. Апам ошол кезде как раз 30 жашында калыптыр да. Переломный момент у нее, видите? Атасынан калды, 2 айдан кийин жолдошунан калды. Переломный момент у нее вот в этот возраст. А мен болсо вроде бы жүрөм тирүү эле, Кудай сактасын. Вроде бы сценарий не повторяется деген ой кетет да, но все равно что-то не то. В отношениях не то, в деньгах не то, денсаулыктан не то. Я такая начала сравнивать, окей, мен жалгыз кызмын, бирок менин кызым дагы 2 балам бар. Меники 2 уже. В этом плане не повторяю. Видите, сознательно, как я уже начала вот так анализировать, анализы баштадым, да? Вроде бы, там не сходится, здесь не сходится. Нет, что-то не то, да? Окшошпойт да, эчелечи, но баягы история одна и та же. Вроде бы, анын тагы бирин кайталаган жокмун. Мне кажется, сыртынан все по-другому у меня. У меня другая жизнь, жашоом башка, профессиям башка, допустим, да? Кылган ишим башка, но что-то не то. И казып отуруп докопалась по сути, и ошон үчүн азыр мен только ата апа темасынан баштап, только ошол жактан проработкаларды баштап калдым. Алыс кетпей эле өзүмдүн эле ата энеден баштап калдым. И бүгүнкү менин эң башкы инсайтым да мындай айтканда, смотрите, эгерде силер баягы бала кезиңерде ата энеңерден жетиштүү мээрим сүйүү албай калган болсоңор, это бир 99% ошондой. Вам кажется, что все идеально, все хорошо. Может быть, апаңар силерди ата энеңер в материальном плане обеспечивать эткен, эч нерсени кем кылбай өстүргөн, бар жогу бар, но эмоциональный планда эмоцияны, эч кандай эмоцияны бере алган эмес, поддержканы бере алган эмес. Тытынып эле силерди баган чоңойтойм деп жүрүп отуруп эле, эч нерсени кем кылбасын, ачка калбасын, кийими жок калбасын деп отуруп эле баягы көңүл бурулбай калган да. Либо көп бир тууган болгондо ошондой көңүл бурулбай калган. Например, казалось бы, в чем моя проблема? Единственный ребенок в семье, да? Жалгыз кыз, просто живи, наслаждайся, какие там могут быть у тебя проблемы с родителями дегенчи. До 8 лет, 8 жашка чейин то же самое. Баягы тайны тайтанын колунда, чоң атанын колунда көп калчумун. Үйдөгүлөр заработки, Бишкекке кетет эле иштеп. Мен айылда калат элем, тоого кетет элем. В детстве эле, бала кезден эле. Потом атам каза болду, атам каза болгондон кийин апам ишке чыгып кетти. Ана эч нерседен кем кылбайт эле. Вообще эч нерседен кем кылбайт, баары бар, все идеально. Но единственное эмоционалдык жактан ее нету. Она в себе закрылась, баягы башоту менен кирип кетти. Мать одиночка болдум, все. Мен кызым багышым керек, чоңойтушум керек деп. Все, пошло-поехало, видите? Вроде бы все нормально, все жила, окудум, все хорошо, бүт баарын берди, но эмоционально ее нету. И вот это, видите, именно эмоциональный планда ее нету. Я вот это уже прорабатываю сколько. Менин мировоззрением, да, баягы, как маленький ребенок кабыл алуум совсем башка болуп калган. Вот это у меня формировалось, баягы подсознаниема түшүп калган. Мне кажется, мен ошол эмне кылам, ошол сүйүүнү, вот өзүңөрдүн примериңерди салгыла, ошол апам эмоционально менен жашоодо болгон жок. Мен каяктан издейм аны? Жолдошуман издейм. В первую очередь үйүңөрдөн издейсиңер, турмушка чыккандан кийин. И претензия башталат. Сен антпейсиң, сага муну кылбайсың, тигини кылбайсың. Самое первое, начало. И жолдошуңуз сенин апаңар эмес, ни в коем случае. Апаңар эмес, эч качан апа болуп бере албайт ал силерге. И ал эмне болуп баштайт?
кырчыш баштайт. Наоборот, он начинает: нет, ты чё? Он же, и ушундай история, и она такая история, да? Мындай дейт го, аял киши эркекке мотивация бериш керек. Эркектин ийгилиги аял кишиден көз каранды десе, я такая, мурун. Башында что получается такая? Чувство вины появляется сразу. Жолдош ийгиликтүү эмес экенине, там, принципсалбай айтканда, мен күнөөлүү турбаймынбы деп, любой аял киши из этого состояния. Биринчи претензия болот, күйөөм антет, күйөөм мынтет, күйөөм эч нерсе кылбайт, бербейт, белек алып бербейт, тигил бул деген историядан башталабы. Анан марафондорго барабы, баягы курстарга по саморазвитию, и барганда ал жактан эмне деп айтат: сен деген аялыңа мотивация, күйөөңө мотивация бер, там женский энергияңды прокачка кыл. Жаңы менин курсумда ошондой болчу да, деп баштайбы. Анан до женщины доходит такой: күйөөм ийгиликтүү болбой атканда мен күнөөлүү турбаймынбы, значит, во мне все это дело, мен күйөөмө беришим керек экен деп она начинает отдавать. Она начинает отдавать из состояния внутри ничего нету, а у нее внутри действительно ничего нету, бере турган эч нерсеси жок. Внутри тут пустота. Анан баягы самооценканы көтөрүп баштайт. Мен деген маңгит аялмын, мен андаймын, мындаймын. Билесиздер, толтура курстар бар алар боюнча. Эмелерди самооценка боюнча курстарды өтүп баштайт, и вот это все идет, норманы көтөрүп баштайт, что делает. Это работает в какой-то момент, какой-то бир убакытта кечтик дагы, и все заново начинается. Кайдыла баягы жактар, кайдыла баягы минус, и непонятно откуда все это. А на самом деле просто нужно идти в родителей, ата-энеге барып ошол жактан внутренний ребенок, то, что он не получил, ему нужно додать вот эту историю, и все. Потом цель-то коет, максаттарды коет, смотришь, а там ничего не исполняется. Вроде бы жылдан жылга одни и те же цели. Цели исполняются, кээ максаттарыңар действительно ишке ашат. В какой момент, когда ошол жакта конкретно эмоция болгондо, наполненный, и ошол жакта баягы детский воспоминания менен эч кандай связь жок болгондо. Детские воспоминания какой-то бир бала кездеги эскерүү менен какой-то бир негатив бар болсо, что-то не стыкуется, аныңар ишке ашпайт. Какая-то боль бар болсо, ал максатыңар ишке ашпайт. Боль жок, бала кези менен эч кандай тиешеси жок максаттар болсо, алар ишке ашпай турат. И такая: вау, ишке ашты, ишке ашат, круто деген история менен дальше кетип баштайт адам. Но его хватает бир 2 жылга 3 жылга жетет, и снова все заново начинается. Дал ошол жактан бесконечный курс, бесконечный марафон өтмөй ушул жактан башталат. Мен мисалы мурун жаңы саморазвитияга келген кезде 1 айда 7 курс өтүп элем. Именно карантин учурунда, билесиңиздер, 7 курсум бар 1 айда. Биринин аркасынан бирин өтүп элем. Что я там искала? Конечно же, баягы, допустим, курска келсең, мондай результат аласың дейт да. И вот это обещание, и ушундай болот экен деген эле сөз, ошол нерсе баягы внутренний травмированный ребенокты ошол жакка чакырат да, ошол жакка притягивает. Вау, бул жактан оказывается мен мечталарым ишке ашат турбайбы деп. И баягы барганда спикерди адам как өзүнүн эмеси катары кабыл алып баштайт, өзүнүн апасы катары кабыл алып баштайт. Вау депчи. Бессознательно, ал сознательно кеткен история эмес, бессознательно кеткен история. Настар баштайт, кылып баштайт, 1-2 результат алат, потом результат болбой калат, потом энергия калбай калат, человек в минус уходит и так далее, и так далее, и так далее. И вот он в конце концов результат. Кайдыла минустасыңар. Вообще ничего нету, баягы эле жерде отурган жериңизде отурасыңар. Вроде бы что-то поменялось, а вроде бы ничего не поменялось. Но эми постоянно стабильный результаттарды кантип алыш керек. Эмне үчүн стабильно сизде кыялдар ишке ашпайт? Стабильность почему тут нету? Эң биринчи эле причинасы бул сиз атаңыздан тагдырына келген кезде сепарация болбогондо атаңыздан самое первое дело. Эгерде ал жакта сепарация жок болсо, сиз эмне кыласыз? Сиз өзүңүздүн кыялдарыңыз эмес, баягы атаңыздын кыялдары менен жашайсыз. И вы не понимаете, почему не исполняется. Адамга өзүнүн кыялдарына, максаттарына всегда мүмкүнчүлүктөр каалаган суммадагы акча келет. А если это не ваше, келбейт. Бул биринчиси. Экинчиси, родовой.
Бул сиздики эмес, баягы тектеги кимден калып калган башка бирөөнүн эле цели, максаты. Силердики эмес, силердин кыялыңар эмес, поэтому это не исполняется. Баягы истинное желание, сеники эмеспи деп кара деген практика бар го. Вот ошондой сыяктуу да, кому это принадлежит? Кому принадлежит ваше желание деген. Сонун практика бар. Ошол нерсени мага жазып коюңуздар, мен силерге мындай распишу жазып берем. Образын карап анан көрөсүздөр. Чын на самом деле бул кыялдар кимдики экенин көрөсүздөр. Кийинкиси кеттиби? Это обычно либо мама, либо папа чат. Либо родовая история, вообще жактан келген история. Сиздики эмес. Потому что сиз ошолордун тагдыры менен жашап, ошолор менен мондай эр-шарпак болуп, еще аралашып жүрөсүз деген сөз. Дальше, эгерде ошол желаниеда какой-то боль бар болсо, через боль, допустим, через боль, сиздин болуңуз болушу деле мүмкүн эмес. Может быть, это боль ваших родителей. И вот апам учурунда ушул кыялына жетпей калып, ушул максатына жетпей калган, я это сделаю. Бул көпчүлүк учурда баягы мен учурунда ушул окууга тапшырбай калгам, давай сен оку деп туруп балдарды тапшыртып коет, анан балдар укпайт го. Вот ошол история. Бул мисалы менин деле историям, допустим, мен мисалы журналист болгум келчү. Апам болсо журналист болсоң, там айга тирип калсаң эмне болот, анан сени бирөө жагын өлтүрүп кетсе эмне болот, чындыкты бир нерсени сүйлөп ачыкка чыгарсаң деп ошондой мезгил болчу да ошол кездечи. Давай сен лучше мугалим бол деп туруп мугалимдикке кирип кеткем. Азыр профессиям иштейм, нет иштебейм, потому что это была не моя цель. Менин каалоом, менин максатым эмес болчу, поэтому это меня не зажигает, да. Окудум, для кого я училась? Красный дипломду ким үчүн алдым? То же самое кайра апам үчүн. Мне она вообще нафиг не нужна была вообще-то, по сути. Апам мени мактасын, апам менен пусть гордится, сыймыктансын деген история менен. Но я благодарна. Но ошол азыр ошол үчүн ыраазымын да, ошончо сүтүмдүк билим алганым үчүн. Но это, если бы это была моя цель конкретно, то я бы дальше мугалим болуп, может быть, курс ачып, онлайн кылып дальше кетмекмин. Но я в этом плане не пошла, потому что это была не моя цель. Но видите, вот как это работает. Өзүнүн профессиясы менен иштебегендер жакшы түшүнөсүздөр, казалось бы, все окей, все идеально, в чем проблема? Но это не моя цель, менин целим болгон эмес, ал менин максатым эмес болчу. Я это сделала, потом анан кийин я выдохнула, ошол как-то вот апамдын похваласын, сүйүнгөнүн, там мактаганын, менен сыймыктаганын угайын деп окудум ошол нерсени, все потом калды. Бул көпчүлүк үчүн тааныш нерсе. Анан декретке чыккандан кийин анан көпчүлүк айымдар өзүнүн жумушуна кайтпай ойлонуп башташат да. Цели завязаны на больдон чыгыш керек. Эгерде ошол жакта конкретный чоң эмоциональный боль бар болгон болсо, ал максатыңыз силерге келбейт. Допустим, менин бир болюм, сейчас то, что я прорабатываю, бул өзүмдүн үйүм да. Но өзүмдүн үйүмдө у меня завязана какая боль? Өзүбүздүн үйгө алган кезде, там 2 жылга жетпей жашадыкпы, я не помню ал моменттерди, но өзүбүздүн үйдө жашап жүргөн кезде атап каза болуп калды 2-классымда. И ошондон кийин биз эмне кылдык, көчүп кеттик кайра тайжанын үйүнө, квартирага. Ага чейин дагы чоң апамдын үйүндө жашачубуз, Бишкекте жүргөн кезде апамдар квартирада жашачу. И вот это я все видела, да, квартираларда жашап тоже жила. Бишкекте илгери Старый Толчок деген бар болчу, шахтарда элес булас эсимде да, ошол возрастчы. Анан баягы у меня появилась связь. Өзүңдүн үйүң болсо, там смерть, өзүңдүн үйүңдө өлүп каласың. Сенин үйүң сага безопасность бере албайт. Это не гарантия, что там будет безопасно. Лучше нужно кочевать, лучше көчүп жашаш керек, чтобы тебя не нашли и чтобы тебя не убили. Понимаете, подсознание, когда программа кирип калган просто-напросто. И получается, каждый раз көчүп конуп жүрө бересиң. И все. Улам квартирадан квартирага баштырып. И тебе комфортно, и тебе нравится, самое главное. А өзүң үйүңдө эстегенде вот эта боль поднимается. Ошондуктан өзүбүздүн кыялдарыбызды ишке ашыш үчүн эң биринчи биз ата эненин тагдырынан чыгышыбыз керек. Особенно кыз кишилер, аял кишилер апанын тагдырынан чыгып, потом только идем к своим целям. Именно ошол себептен у вас что-то срабатывает, что-то нет, но у вас откидывает назад. Качан силер өзүңөрдүн жашооңор менен жашап баштаганда, өзүңөрдүн ордуңарга келип турганда, апаңардын жанында туруп алганда эмес, апанын жанында давай я тебе буду побуду. Ошондо силерге и баягы только из своего места силерге бүт ресурстун баары келет. И акча, и мамиле, и ден соолук, и предназначение, все вот на этом месте. Ал үчүн силер конкретно өзүңөрдүн ордуңарда турушуңар керек.
Анан, допустим, если силер өзүңөрдүн ордуңарда болбосуңар да, нет у вас в вашей месте, өзүңөрдүн ордуңарда эмессиңер, башка ордунга туруп алгансыңар, допустим, барып апаңардын жанында туруп алгансыңар, потому что апаңарга переживать этип отуруп, и турмушка чыктыңар. Значит, силер аяка дагы өзүңөрдүн ордуңарга, как өзүңөрдүн атыңар менен бара албайсыңар, силер апаңар менен тагдырыңар чырмалышып атат. Чыга албай атасыңар ошол историядан, Значит, баягы жолдошуңардын аялынын местосы бош. И ал жака ким келет? Ким келе алат көпчүлүк учурда мындай история келишет. Биздин жашообузга кайнэжем кийлигишет, биздин жашообузга там кайненем кийлигишет, бар жогун баары кийлигишет. Жолдошум мени укпайт, мени колдобойт, мени түшүнбөйт, акча бербейт. Көпчүлүк учурда там кайненем сөзүн сүйлөйт, же болбосо кайнэжемдин сөзүн сүйлөйт деген историялар бар да. И значит, сиздин ордуңуз бош ал жакта, сиз өзүңүздүн ордуңузда эмессиз. Вы не как жена там стоите. Может быть, в отношениях сиз баргансыздагы жолдошум сен апа болосуң, я тебе буду девочкой маленькой, и каприздин баарын сага көрсөтөм, претензиянын баарын сага көрсөтөм, а потому что на самом деле мен апаман алган эмесмин ушул сүйүүнү. И все это я буду требовать тебя деп кыздын ролуна барып туруп алдыңарбы, кичинекей кыздын. Силердин местоңарда барып баягы либо кайненеңер, либо кайнэжеңер элейт дагы, анан силерге башкарып баштайт силерди. Вот ушундай история бар го. Она будет как мачеха вам. Мачеха болуп калат да, силергечи өгөй эме болуп калат. Өгөй апа болуп калат, мындай айткандачы. Анан эмне кылып баштайт, уруш баштайт силерди, арасынан сүйлөп баштайт. Вот сен тигиндейсиң, мындайсың, сизге претензияны коюп баштайт. Претензияны кимге кое аласыз? Жаш балага эле претензияны коет. Чоң кишиге эч кандай претензия койбойт. Чоң киши менен мындай по-взрослому чоңдордой болуп сүйлөшөт. Из-под тишка барып тигинти калып, мынта калып, үйүңөрдүн ортоңорду буза калып, дагы бир нерсе кылса, детской позиции. Силер үй бүлөдө өзүңөрдүн ордуңарда эмессиңер. И все. Баягы ападан ала албаган сүйүүнү вы от мужа требуете, а муж вам это не может дать. Вот именно ушул состояние, да? Вот аял менен эркек киши, когда они во взрослой позиции, мен чоңмун, сен чоңсуң, мына равных дегенде 1+1 равно 11 ошондо болот. Вот ошондо аял киши действительно баягы өзүнүн партнеруна, жолдошуна ошол женская өзүндө бар энергияны бере алат. Аты менен алган, апатектен келген женская энергия, да? Атадектен келген мужская энергия, и ошону күйөөсүнө бере алат. И күйөөсү дагы, если у него нет своих травм, детскую заботаны, баягы поддержканы өзүнүн аялына бере алат. Только взрослые люди. Если у вас в отношениях что-то не то, уруш талаш, бири-бирин түшүнбөйсүңөр, там любой проблема, значит, из детской позиции согуш атасың, кичинекей эки бала урушуп атканда эле көп. Эчиңердеги вроде сыртыңардан чоң элесиңер, но внутри-то там сидит маленький ребенок и маленькая девочка, и экөө бири-бири менен тилташып көрүшөт, и все. И ошондо орун алмашып калат. И вы не на своем месте стоите. Ошондуктан эң биринчи эмне кылабыз? Өзүнүн ордуна бериш үчүн биринчи чоңоюшуу керек. Чоңоюш үчүн баягы атыңыздан сепарация болуш керек. Атыңыздан өзүнчө апабыздын тагдырынан чыгабыз, потом чоңоебуз, потом ордубузга келебиз, таза маанилүү кыялдарды, максаттарды жазабыз. Анан ошонун негизинде это влияет уже на все сферы. Чоңойгондон кийин уже жаш кичинекей баланы чоңойгондон кийин болсо билбейм дейт го, или ар кайсы профессияны айтат. Азыркы кээ бирөөнү карап турсаңыздар, бир профессиядан экинчи профессияга секирип, кичинекей бала бир күнү карасаң мугалим, экинчи күнү карасаң врач, үчүнчү күнү карасаң дагы бир башка профессиянын ээси болуп ойноп жүргөн история, да? И чоңдор деле во что играть, в такие игры играют. Ушундай оюндарды ойношот да, и все, понимаете, вроде бы профессиясы бир, потом карап турсаң там да, бир нерсени окуду, анан тигини окуду, анан муну окуду, в итоге не знает, кем быть. Это детская позиция из маленького ребенка. Дальше акча. Кичинекей балага акча келбейт, и все, точка. Биринчиси кичинекей балага акча келбейт, экинчиси өлүп калган адамга акча келбейт. Ему вообще акча никак не нужно, кереги жок өлүп калган адамга. Жаш баладагы позицияга акчаңыз жокпу, значит, вы из детской позиции выходите, жоопкерчилик жок деген сөз. Отношения то же самое. Качан сиз чоңоюп партнеруңузду мындай наравне кабыл алганда, там отношения өзгөрөт. Там ызычуу деген болбойт, наоборот, бириңерди көтөрөсүңөр, өстүрөсүңөр деген сөз. И предназначение боюнча да айтты да, баягы профессия боюнча дагы. Ден соолук эмнеден кетет көбүнчө баягы денеге обидалар толуп калганда,
ушунча көп таарынычтар толуп калганда көтөрө албай калганда дене уже сыртка чыгарып баштайт. Денеңер көтөрөт, жакшы эле көп нерсени көтөрөт. Уже болбой калганда, вообще ни в какую болуп калганда, уже денеңерден чыгып баштайт. Эй, на меня посмотри, мени карап кой. Ар кайсы жагына болуп баштайт. Ар кайсы жактын оорунун өзүнүн психосоматикасы бар. Google'дан помощь колдон карагыла. Любой орун алып туруп эле психосоматика десеңер чыгарып берет. И все. Эң жөнөкөй, эң мындай бекем жолу, мындай айткандачы. Понимаете? В теле вот так и выходит. Что-то болит, значит, силердин жан дүйнөңөр ооруп, болбой калганда уже дене аркылуу чыгарып кетет. И все. Эми что с этим делать? Не кылабыз. Кантип действительно өзүбүздүн кыялдарыбызга, максаттарыбызга жетебиз. И как узнать, что это ваши цели, башка бирөөнүкү эмес? Как узнать, что сиз башка бирөөнүн адамдын тагдырын жашап эле кыйналып атасыз? Вот по всем этим признакам, окей, түшүндүңөр, билдиңер, вы это понимаете, осознаете, точно менде ушундай экен деп, что дальше с этим делать? Эмне кылыш керек? Өзүбүздүн жашообузга, өзүбүздүн местабызга келишибиз керек. Апанын тагдырынан чыгабыз, апанын кыялдарын, максаттарын, либо у кого-то там алып салабыз, өзүбүздүкүнө келебиз и начинаем проживать свою жизнь. Кандай вариант бар? Как это сделать? Бул жактан биринчи разборлор, бесконечный, постоянный, стабильный разборлор. Бир разбор менен бир проблеманы чече албайсыздар. Азыр мисалы канча жашта болсоңуз, ошончо жаштан бери келе жаткан историяны за один разбор чечиш мүмкүн эмес, это невозможно. Чече албайсыздар. Либо экинчи вариант, просто начать эң биринчи эле адамга эмне керек? Өзүнүн кыялдары, максаттары. Если адамда кыял жок болсо, максат жок болсо, той жашаганга деле мотивация жок. Самый главный источник баягы адамды алдыга жылдыра турган бул кыялдары, анан максаттары ошого жетейин деген. Именно качан адамда өзүндө ошол нерсе пайда болгондо, я хочу что-то делать для себя, өзүм үчүн кылайын дегенде, анан адамда какой-то мындай движение пайда болот да. И ошол история боюнча бул пакет медитация. Менин каалоолорум деген. Именно ошондон башталат. Ал жакта мен пакет медитация деген основной 5 медитация кирет, плюс кошумча дагы башка медитацияларды кошомун. Бул менин каалоолорум медитациясы эң биринчиси эле. Потом внутренний ребенок, кичинекей мен, нужно исцелять его. Андан кийин апанын тагдырынан чыгуу в эмоциональном плане. Андан кийин өзүбүздүн кыялдарыбызды ачуу. В какой-то момент мы, бул бала кезден келген история, в какой-то момент вы что-то хотели, бир нерсени каалагансыз, аракет кылгансыз, и вам просто запретили какую-то боль. Боль болуп калганда, это уже боль. Каалооңуз ишке ашпай калды через боль. Блокко түшүп калды. Допустим, все, блокко түшүп калды дагы, и сиз канча пока ошол больду алып салмайынча, ошол нерсе баягы улана берет. Адамдын жашоосу мээси баягы сиздин жашооңузда эмне бар болсо, ошол нерсени көбөйтөт да. Акча темасына келе турган болсок, энергия, денег. Акча сиздин ичиңизде эмне бар болсо, ошол нерсени көбөйтөт. Прям оны көбөйтүп салат. И из-за этого получается чоң акча келгенде страх больших денег, страх, что урлап кетет, тонап кетет, же болбосо бийлигин ажырап калам, еще вот это все. Любой нерсени монтип көбөйтөт. Акчанын энергиясы ошондой иштейт. Сиздин ичиңизде бар нерсени оны силер түзөсөк көбөйтөт. Сиздин мээңиз болсо, эмне кылат? Ошол ичиңизде, если он понимает, что там много боли, сизге кереги жок нерсенин баардыгы түшүнүп атса, сиздин мээңиз ал жака жол бербейт, киргизбейт, ал жака подсознанияңызга киргизбейт, ачып бербейт. Больно. Азыр ошол нерсе акча келе турган болсо, ошол боль көтөрүлөт еще больше, баягы ашып мындай ушундук болуп көтөрүлөт. Мээңиз ошондон сактайт сизди, закрывает, и поэтому у вас идет сопротивление. Просто-напросто сопротивление. Жок, нет, деп баштайсыздар. Элементарно. Вот ким эфирде акырына чейин угуп аткан болсо, значит, без сопротивления посмотрели, это уже хорошо, это уже первый шаг. Кийинки нерсе, сиз баягы апаңыздын фигурасын өтө көп жактан издейсиздер. И баягы сүйүү барабар боль, биринчи связь, экинчи связь, сүйүү барабар акча. И сиз, получается, акча издеп атып, мага акча керек, акча деп, на самом деле апаңыз сүйүүсүн ала албайт, сизге ушул нерсе жетпей атат. На самом деле вам деньги не нужны. На самом деле сизге акчанын кереги жок, сизге болгону сүйүү керек, мээрим керек, поддержка керек, забота керек, и все, вам больше ничего не нужно. Понимаете? Эмне үчүн баягы кыялдар максат менен ишке ашпайт деген экинчи причинасы, баягы монча акча тапкым келет. Вам деньги не нужно, вам любовь нужна.
Поэтому и просто без эквивалент азыркы тилге салып, азыркы эмеге салганда акча болуп калган да. Потому что материальный bizde ата эне ошондой өстүргөн, мен сага баарын берип атам, обеспечивать атам. Считай это как любовь, проявление моей любви же болбосо, сизге каалаган нерсени алып бере берген, алып бере берген, алып бере берген, избалованный ребенок, допустим. Эч нерсени аткарган эмес, баягы из чувства вины и долга ошол балама сүйүүнү, мээримди бере албай атам, но хоть как-то вот так, таким образом берейин, баягы жабайын ошол нерсени дегенчи. И все. Вот так это работает. И көпчүлүк учурда сизге акча керек эмес. И баягы кыялдарыңыз, максаттарыңыз ишке ашпаса ошол жактан кетет да. Допустим, көп нерсени биз өзүбүздүн кирешибиз аркылуу акча аркылуу ишке ашырабыз да. Кийинки нерсе, сиз любой фигурадан баягы апаңызды издейсиз. Биринчи жолдошуңуз болот. Потом, допустим, эгерде сиз еще акчага деле ошо апаңыздын фигурасын кирип салышыңыз мүмкүн. Акча жок. Почему? Потому что там нету фигуры мамы. Акча сизге эч качан апа болуп бере албайт. Акча сизге эч качан сүйүүнү, мээримди бере албайт. И апаңыз эмоционально жок болчу, вы ищете это в деньгах, и акча деле сизге ал нерсени бере албайт, и акча деле жок. Клиентке кирип спрашивать, клиенттерге, допустим, ким мындай любой бизнесте там профессия именно клиент бар, клиент айланган жактагы профессияларда иштегендер. Клиенттерге апасынын фигурасын киргизип коет. Апасы жок, клиент жок. Понимаете? Просто-напросто. Апаңыз сизди көргөн эмес, көңүл бурган эмес, либо көрүп турса дагы там игнор эте берген. И клиент то же самое. Вроде вас видит, о, барсың, но не ценит вас, балабайт. Просто нету ценности. Же болбосо көңүл бурбайт. И все. Вот так это работает. Бул жактан эки вариант. Либо постоянный разборлорду аласыздар, разборлорду жасайсыздар, улам четинен. Бул бир разбор менен бүтө турган тема эмес. Либо пакет медитации с чего начинать. Разбор медитации бар. Жөнөкөй эле мындай көзүңдү жуум, анан эс алып, бир нерсени элестетип эмес, конкретно фигура, апаңыздын фигурасы чыгат, там бойдун фигурасы чыгат, там кимге атаңардын фигурасы чыгат, конкретно уже баягы разборлорду медитация форматында эле жасайсыздар. Образ форматында, образ менен көрүп жасайсыздар. Вот как это работает. И эң биринчи мен баштагым келген тема ушул болуп атат, потому что көпчүлүк учурда запрос менен келишет. Я хочу разбор. Окей, разбор алгың келет. Зачем? Десе билбейт. Я не знаю. Жан дүйнөм тынчтыгын каалайм. Еще что-то хочу. Но все это абстрактные истории. Конкретно мындай колго кармабай турган нерселерди айтышат да. Там жан дүйнөм тынч болсо, мамилем оң болсо, мындай болсо. Хотелось бы начинать с чего-то абстрактного, чтобы мне абстрактный эмес, мындай колго кармай турган материальный нерседен баштагым келет да, чтобы мне ошого ишениш үчүн, оказывается болот экен. Оказывается, өзүң үстүнөн иштесең результат болот экен деп мээге ишендириш үчүн биз конкретно мындай целдерден баштайбыз. Конкретно там акча болушу мүмкүн, колго кармай аласыңар. Ошол акчага эмне аласыңар, там телефон болобу, үй болобу, машина болобу, можете на руках держать. Вот именно ошондон баштайбыз. Эң биринчи каалоолорубузду ачабыз. Каалоолорду ачкандан кийин силерде энергия пайда болот жизненный. Оказывается, можно. Мен жашасам болот экен, мен кыялдансам болот экен, мен ошол максаттарымды, кыялдарымды ишке ашырсам болот экен дегенде анан сизде энергия пайда болот. Качан сиз бирөө үчүн бир нерсе кылып турсаңыз, сизде ал жакта эч качан энергия болбойт. Ради кого-то. Сиздин азыркы бүт кыялдарыңыз, максаттарыңыз, значит, идет ради кого-то. Или ал сиздин максаттарыңыз эмес, и все. Сиздин максаттар болгондо у вас вот так исполнялось бы. Мындай кете бермейт. Оңой ишке ашып кете бермейт. Ошол пакет медитации именно менин кыялдарым. Ошондон баштаңыздар. Эң биринчиси. Потом уже кыялдарыңызды ачып, любой нерсе адамда уже кыял. Я хочу конкретно мол нерсени жетким келет, материальный, уже баштаган результат, а потом уже баягы абстрактный нерсеге баргыла. Абстрактный нерсе болгондо там нормальные отношения хочу, жолдошуммен нормальные отношения болушун каалайм. И начинается вот это прорабатывать. То есть бир эле медитацияны конкретно ар бир целге коюп жаза бересиздер, потому что баягы подсознанияга кирип калган историялар улам четинен силерге ачыла берет. Ошо медитацияны бүгүн жасадыңар, на одну цель. Бир слой симат эттиңер. Эртеси экинчи медитацияга кирдиңер, там совсем другое. Экинчи слой симат эттиңер. Полностью баягы бир целге жетиш үчүн слой кылып отуруп, чечип отуруп, биз эмне кылабыз, баягы конкретный целибизге жетебиз. Бардык жагынан, жанынан, бенан, астынан, үстүнөн, катталынан, бүт жагынан бир эле целди карап чыгабыз. Но из состояния именно в формате разбор форматында
из состояния бала кезден вытаскивать этип, өзүбүздөгү негативный историяларды вытаскивать этип, и өзүбүздүн тагдырдан чыгып апабыздын, казалось бы, сиздин каалоолоруңуз менен апаңыздын тагдырын кандай чечүүсү бар. Но просто буга чейин максаттарды жазып, хаялдарды жазып, какое-то действие кылып албай келген болсоңуз, посмотрите это с другой стороны. Подсознание равно внутренний ребенок. Пока внутренний ребенок сиз ицелет этмейинче, внутренний ребеноктун үстүнө иштемейинче, внутренний ребеноктун баягы блокко чыгып калган эмоцияларын, каалоолорун ачмайынча, бул жакта результат болбойт, и все. Сиз внутренний ребенокто кандай программа кирип калган болсо, ошол программа менен азыр жашап атасыз деген сөз. Значит, эмне кылабыз биз ошо внутренний ребенокко кайтып, ошол жактагы образдарды, ошол жактагы окуяларды өзгөртөбүз для себя. А потом бул жаңыбыздар өзгөрөт. Ошо, баарыңыздарга чоң рахмат. Суроо болсо жазыңыздар, бул жакта WhatsApp номерим бар. Личкага жазыңыздар. Медитация боюнча, аралдар боюнча, баардык боюнча маалымат берейин. Токтоңуздар.